Кыргызстандын 14 мамлекеттик кызматкери Кореяда билимин жогорулатат. Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен биргеликте койка стипендиялык программасына ылайык 40тан ашык мамлекеттик жана муниципалдык мамлекеттик сектордун кызматкерлери өтүнмөлөрүн тапшырышкан. Анын ичинен 14 кызматкер тандап алуу баскычтарынан ийгиликтүү өтүшүп, Кореяга окууга кетүүгө даярданып жатышат. Койка 2022 программасынын стипендианттары менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жолугушуп, аларга ийгиликтерди каалады. Айта кетсек, кызматкерлердин квалификациясын көтөрүү максатында жыл ичинде мамлекеттик буйрутманын эсебинен 2500 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер окутулат. Буга мамлекеттик бюджеттен 3 миллион сомдон ашык каражат каралган. Biz çoğun ümittöyбүз. Ушул биздин Кореяга бүгүн аттанып аткан биздин студенттерибиз эртеңки министрликтерди жетектей турган мамлекеттик биздин ишканаларыбызды, мамлекеттик программаларыбызды алдыга жүргүзүп, мына 2-3 жылдан кийин мен буларга да айттым. Силер кайтып келгенде мамлекеттик кызматтын системасын силер кеткендей болбойт, толугу менен өзгөртөбүз дагы. Анан эң таланттуу, эң кыйын асыккан адистерге жанагындай мүмкүнчүлүктөр түзүп берип, мамлекеттик кызмат элибизди, мекенибизди гүлдөткөнгө толук мүмкүнчүлүк аласыздар деген убада менен биз буларды узатып атабыз.